Эфирибизди алдын көздөп улайбыз. Жалпы элге, жалпы окуучуларга кечээки мурдагы чыккан жыйынтыктар менен, жалпы республикалык тестүүлөрдүн жыйынтыктары менен куттуктап өтөлү. Чынында эле Нарын облусу алдыңкы орундарга ээ болуп алдык республика боюнча. Анткени 239 эң жогорку упай менен Кочкор районундагы Нинакан Жөндүбаева атындагы орто мектебинин окуучусу Айдай Абылаева эң жогорку упай алган. Мындан тышкары 200дөн жогорку балл алган окуучуларыбыз абдан көп болду. Бул жолу өткөн жылга салыштырмалуу Нарын облусунда мыкты көрсөткүч көрсөткөн окуучулар абдан көп. Алардын бири биздин студиябыздын коногу болуп келип калды. Ат башы районунун Ачагайынды айылындагы Ой Терскен орто мектебинин 11-класстын окуучусу Байел Турсунбеков биздин студиябызда конокто, жана атасы Турсунбек Кожомгелдиев. Саламатсыздарбы? Кутмандагыңыздар менен. Рахмат. Рахмат, жакшы. Ата алыс аралыктан келдиңиздер, аташтан бери кандай келип алдыңыздар? Жакшы келдик, буюрса жакшы. Байел биринчилерден болуп ушул куттуктайбыз. Мына жогорку 227 балл алыпсың. Кандай сыймыктандың, кандай болдуң укканыңда, ушул жөнүндө айтчы. Негизи биринчи золотой аламбы деген ниеттер бар болчу. Анан ошо тиякта секомдо чыгып окуган группабаштарым болуп күтүп атканбыз. Анан группабаштар болуп күтүп атып, анан карасак эле золотойдо жок экен. Анан кичине башында настроение болуп, не болуп атабыз деп, анан группабаштар айтып калды, Курманбек деген балдар болупчу. Тиякта деген 227 сеники жүрөт депчи. Анан башында ишене албай, анан карап мындай кичине мутнураак болуп көрүнүп карап атып, анан ошо 227 деп айтышты. Анан ишенип алып, анан кичине сүйүндүк, кадимкидей Аллахыма шүгүрлөр болсун деп. Жакшы, Турсунбек байке, чынында эле балаңыз үчүн сыймыктансаңыз керек. Аябай кандай болду? Азыр эми жылдан жылга талап абдан көбөйдү, окууга, жогорку окуу жайга өтүүгө негизи. Анан буга чейин жогоруда айтып өткөндөй, жогорку балл алган окуучулар азыраак болуп, бул кыйыныраак болуп барат эле. Быйыл көбүрөөк экен, балдар бизди сүйүнтүп атат, сиздерди дагы сыймыктандырып турса керек. Мынакей ушу балам айтканда өзүнүн аракети аябай зор болчу. Өзү айткан алтын сертификатка даярданган, секомго мисалы үчүн бир жылда 2-3 сапар келип даярданып кетчү. Пробный тесттер 225ке чейин алып жүргөн биякта, 218 кылып. Анан Кудай Тааланын буйругу экен. Ошо 11 жылдык окуган билимин үзүрүн көрүп, алтын сертификатка жетсемби деген тилеги бар болчу. Эми Кудай Таала неме кылды, анан буга да шүгүр, 227 балл деген жакшы. Кудай уткузсын, балам аракети зор. Биринчи класстан баштап ушу күнгө чейин бүтпешмей окуду, 4 жок. Анан Кудай буюрса кызыл аттестатка күрөшүп атышат кайра. Эртең бирөөсүнө берет мектептен. Ушу келечегиң болсун, өмүрлүү болсун, бактылуу болсун. Кыргыздын бир жакшы жигиттеринен болсун. Кыргызстанга кереги тийген, элге кереги тийген жигиттерден болсун, балам ошол. Сүйүнүп атасыздар. Айтпаңыз, эми ал сүйүнүчтө чек жок, жакшы. Байел, айтсаң, эми канча убакыт даярдандың бул үчүн? Бул бүгүн эле келе калган жыйынтык болбосо керек. Негизи деген ошо золотой сертификат, алтын сертификат деп 9-класста окуп баштагам. 9-класста ошо эжем бар, Жылыс деген. Ошо эжем айтып калды, ошо даярданып аткан болчу да 2006-жылкы. Андан көрүп кичине башында даярданып баштаганымдай түшүнүк алдым да. Анан бул 10-класстын баш жагында даярданып баштадык. Анан жаңы жылдан кийин уже золотой алыш үчүн чындап мээнет керек экен деп ошо угуп калдык 2007 эжелерден, байкелерден. Анан ошо 2007 Зейнеп деген эже бар болчу. Ошол эжеден мындай сурап кантип даярданат, антип мынтет деп даярданып баштадым да. Анан даярданып ушу жай бою тынган жокпуз. Анан 10-класстын аягында секомдон эме ойнотуп кетишкен, сертификатчы. Анан ошол сертификатка илинип калып, бияк Нарын секомго келдик. Анан Нарын секомдон ошо Майрамбек, Эркайым деген эжелерибиз бар. Ошо эжелер менен даярданып, анан чындап мындай уже ойго келе баштады да, жогору балл алса болот экен чындап эле деп. Анан уже окуу жылы баштагандан кийин үзгөн жокпуз негизи. Даярданып аттык. Күндө бир 2-3 сааттан жакшы даярдангандан андан көбүрөөк болуп атты. Кайра бирок эс алууну да коюш керек экен да. Бир жумада 5 күн даярдансаң, 2 күн кичине эс алып даярданып аттык. Анан ошо секомго келип кетип аттык. Секомдон
биринчи, экинчи, үчүнчү китеп деп бөлүнөт да. Ошо 3 китепке келдик. Анан лагерге 1 ай интенсивный даярдандык да. Лагерде болдук. Лагерде да жакшы даярдандык. Аяктан дагы жөн гана ошо сертификатка даярдандым эмес. Жакшы досторду таптык, жакындарды таптык дегендей. Ошол негизи Жакшы, сонун. Бул үчүн балдар окуйм деген менен баягы шарт түзүү, каражат бөлүү, ушул нерсени балдарды колдоо ата-эненин милдети болуп калат эмеспи? Анан сиздердин да бешиктеги баланын бек болоорун ким билет дегендей. Анан бай элдин мүнөзүн, шыгын, жөндөмү ушуга баягы кандай эле, анан айтсаңыз кандай колдоо көрсөттүңүздөр? Эми баламдын шыгы ушул окуу элек кезинде билине баштады да. Окуу элек кезинде ушу 6-класска барардын астында мен биринчи класс, андан мурун окуу элек кезим болчу. Анан шахмат ойнойм да өзүм. Анан десем эле ойноп турам ага туугандар менен. Балам айтып калды: "Ата, шахматтын эмесин көрсөтүп бериңизчи" деп. Мен айттым: "Сен балама кичинекейсиң да, сен жетпейт койсуң, аятта көрсөтүп коюңчу" деди. Анан атында жүрөт, турунда жүрөт, пешкында жүрөт деп бир сыйра көргөздүм. Бир-эки сыйра көрдү. Анан көргөндөн кийин эле өзүнүн идиреги бар экен. Анан 2-3 ойногондон кийин эле мен менен ойной баштады, мен менен түсүп алды. Анан акырындык менен 3-4 күнүнөн кийин мени ута баштады уже. Анан ошондон мектепке кирди, 1-класска. Ошондон баштап мугалимдер мактай баштады. Өзү идиреги бар үчүн жакшы окуду, бүтпеш менен келе жатат. Кудай буйрса 1-класстан баштап ошо немеге чейин. Жанагы айтып кетпедимби? Кудай буйрса алтын аттестатка көргөзүп атышат. Алтында болду, кызылга. Жакшы, идиреги ушунчалык жакшы. Өзүнүн билим деңгээли жакшы. Мисалы үчүн мал кайтарган кезде, мал боло койбойт айылда. Мал кайтарган кезде телефон кармабайт, телефон. Ушу китап алып, китап окуп неме алды көбүнчө. Китап окуп жүрдү да, элдин баары жакшы экен, жакшы бала экенсиң деп. Ошол жакшы. Жакшы. Бай эле эми мына ушул эми окуунун жыйыртын деп коелу, жыйынтыгы чыкты. Деги эле кайсы кесиптин ээси болоюн деп атасың? Баягы каяка барайын деген ойлоруң бар ушул жөнүндө айтсаң? Кесип боюнча негизи ошо экономика жакка эле барсам деп аткам. Менин оюмча ошо Кыргызстанды экономика жактан алдыга чыгарып, мындай ойлойм да, негизи нарынды эме бар да, мындай өскөнгө бир нерсе сезилет да, мындай элдер шаарга парга кете беришет го. Анан ушу нарындын экономикасын жакшыртып, бир ушу нарында кооз эмеспи? Бияң карасаң тоосу бар, бияң карасаң суусу бар. Нар жагында тоосу вообще эле американыкындай тоо бар да. Анан мындай ушуларга туристтерди тартып, андай мындай элдерди кызыктырып, ушу нарынды өнүктүргүм келет да, негизи ошо. Анан менин оюмча ошо экономика жактан кылып, бизнес эмелерди ачып, жакшы компанияларды ачсаң, анан элдер тартылып келе баштайбы деген ойлор болгон да. Анан ошол идеяны кармап атам негизи. Азыр экономика жактан окуп, анан мындай кылсакпы деген ойлор болуп атат да. Ошол. Кайсы университетти тандап атасың? Университеттен негизи Манас университетинде очат. Ошо буйрса Манас университетине аракет кылып көрөм го. Жакшы. Сонун баягы сиздер баягы бул жактан кандай колдоо көрсөтүп атасыздар? Кээде ата-энелер могу кесиптин ээси бол деп көрсөтмө беребиз го, багыт беребиз. Сиздер ушул багытты колдоп атасыздарбы? Кандай болуп атат? Мен баламдын оюн ушу идиреген жана кайталап кетпедим. Негизи өзү койгон максатка жетүүгө аракет кылат да, ушунчалык. Өзү тандаган кесипти баланын оюна койушум керек. Мен мисалы заставить этип баланы чоң оку деп айта албайм. Бала өз келечеги өзүнүн колунда, Кудай буйрса ошол өзү тандаган кесипке болот деп ойлойм. Анан баягы бай элден сурайын, мугалимдер дагы, баягы себепкер мугалимдер дагы поддержка берсе керек, колдоо көрсөтсө керек. Анан сени ушул жакка даярдаган мугалимиң болдубу, кандай болду? Негизи эле Ойтерскен мектебинде баягы билим деңгээли тууралуу айта кетсең өзүң. Негизи Ойтерскен мектебинде билим деңгээли негизи мага жагат, аябай сонун да. Мындай башка жака чыкканда да каяктансың десе Ойтерскенденбиз десе, анан Ойтерскен күчтүү мектеп экен деп калат да. Анан менин оюмча негизи жеке бир мугалимге такаганга болбойт, себеби деген бир мугалим мага алгебраны үйрөттү, бир мугалим кыргыз тилди үйрөттү, бир мугалим негизи эле мындай ошо кандай даярданат деп үйрөттү да, бардык эже. Ошо класс жетекчим Лазат эже бар, Лазат эжеге эмгеги зор негизи. Анан алгебрадан Бакыт агай берди, анан Замира эжебиз бар. Ошо эжелер жакшы үйрөттү. Анан биякта секомдо агайларга да чоң ыраазычылык билдирем. Секомдо ошо Майрам агай, Эркайым эже, Турдубек деген математика агайыбыз бар. Ошолор да чоң мындай үлгү да көргөзүп кетти да, мындай ушундай даярданат, мындай көп башында даярданып атканда жакшы боло ала баштаганда мындай өзүң текеберлик пайда боло баштайт экен да. Анан текебер болуп мындай мен монча ала баштадым деп баштайт экенсиң. Анан
ошондо агайлар айтты, андай болбойт, сен бат эле нары жагы жок каласың депчи. Мындай үлгү көргөздү, андан кийин деп кичине түшүнүп баштадым да. Анан ошо мындай үлгү алып баштадым. Ошо агайларга да чоң рахмат. Ошол. Жакшы. Баягы мына экономист болуп кесим, неме баягы кесипти тандап атам депчи. Негизи эле окугандан кийин баягы өзүң дагы тарбия жагынан да билим алган экенсиң да, тарбияланып дагы башкалардан да тарбия көрүпсүң да, ошол. Ошондой болуп калды. Негизи ошо Аллахыма чексиз шүгүрлөр болсун, жакшы кишилер менен да тааныштырды дегендейчи. Ошол анан негизи ошо даярданганда дагы айта кетчү нерсе бул мындай бир жакшы бир тааныш дос бала керек экен да негизичи. Мындай өзүң кичине кээде калып баштайсың, мындай койчу ушу даярданып берип тажап кеттим депчи. Анан ошол кезде алдыга сүйлөгөн мындай жанында бир киши болуп турса, негизи эле мындай соперник катарыбы же дос катарыбы мындай бирине сүйлөсөң жакшы экен да. Ошо айылда ошо Курманбек деген балабыз бар. Каныбеков Курманбек деп. Ошо бала экөөбүз да чогуу даярданып, мындай алда жүрүм туруму жакшы ала, мындай намаз окуйт да, анан Өзү да намаз окуйт. көрүп ошо намаз окуйлу деп тартты меничи. Анан намаз окуп ошо мындай башында мындай сүр болот, коркосуң да эртеданчы. Анча бала албай калсам монтет депчи. Ошол кезде мындай намаз окуп дуа кылсаң кадимкидей жүрөгүң тынчып калат экен. Ошентип мындай бири-бирибизди сүйрөп, жүрөгүң тынчып, намаз окуп, мындай бири-бирибизди ошо тартып жакшы болуп баштадык да негизи. Ошого да Аллахыма шүгүрлөр болсун деп атабыз. Жакшы, сонун. Негизи эле мындай кийинки окуучуларга, кийинки жылдагы мындай 10-класстарга азыр мындай даярданып башташ керек, эмнеден ката кетирип, эмнени жакшыртыш керек деп ойлойсуң? Кандай кеңештериңди бересиң? Кеңешим боюнча негизи кээ бирөө кыргыз тилиге жакыныраак болот экен, грамматикасы күчтүүрөөк болот, же болбосо аналогиясы күчтүүрөөк болот, кээ бирөө математикасы күчтүүрөөк болот экен да. Анан менин оюмча негизи ошо кайсы жагың күчтүү болсо ошол жакты күчтүү деп тыштап салбаш керек, ал жакты да көтөрүп жүрүш керек. Анан слабый жагын көтөргөнүң жакшыраак болот да, слабый жакты анан күчтүү жакты. Анан орточороок жагың өзү кичине тигилер менен кошо көтөрүлүп баштайт экен да. Каяң слабыйраак болсо ошол жака көбүрөөк басым жасап кой. Мисалы окуп түшүнүү эң эле оор болот да, окуп түшүнүү оорураак болот да, ошол жака мындай 1-2 жума ошол жака көбүрөөк көңүл буруп, анан кайра өзүң пробный тапшырганда ылдыйраак жагы тиги ылдыйраак калып калат да, кайра ошону көтөрүп, ылдый жагын көтөргөнгө аракет кылыш керек да. Анан өйдө жагын калтырбай постоянный болуш керек. Мисалы мага математика жагат негизичи, математиканы постоянный окуттук, олимпиадага катышып же. Анан нары жагын кичинеден көтөрүп аракет кылдык да. Негизи Секом менен дагы даярданыпсың, анан негизи өзүң баягы үйдөн кандай баягы даярдандың? Телефон азыркы учурда башка социалдык жашоолор бар эмеспи? Кантип мектептен арылып ушун баягы окууга даярдандың? Баягы окуу программалардан тышкары үйдө кандай кылып даярдандың? Негизи ошо биринчи окуу программадан тышкары башында таппай жүрдүм, эмне кылат эле, кантип эле даярдансам деп. Интернеттен андай платный тест-песттер чыгып калат. Башында ошолорду сатып алып кичине даярданып көрдүм. Анан негизи результат берди, бирок аябай бере алган жок да. Анан ошо Секомдон биринчи китеп окуп кеткенден кийин ошол китепти алып барып кайра баштан аяк окуп чыктым да. Кайра окуп чыгып, тиян карап, нускамалар болот, ошол жактарын түшүнгөнгө аракет кылыпчы. Анан ошол жакты окуй берсең анан башка бирдеке кире баштады да. Көрсө ушундай турбайбы, же өткөндө ушуну айтып аткан турбайбы депчи. Негизи барганда биринчи китеп тияктан окусаң түшүнөсүң, бирок тереңдеп окуй албай калат экенсиң да, тияктагы жанындагы окуу кийинки темага бат-баттан өтүп кетишет да. 15 эле күн негизи аз болуп калат экен да. Анан кайра келип ошол китепти экинчи китепке барган чакта биринчи китепти толук кайра окуп аттым да. Анан кайра 2ден 3кө барган чакта 2ни кайра эле кайтала бердим. Ошо кайталап эле башка бир нерсе кирип баштады да, мындай түшүнүп баштадым. Анан менин оюмча ошо бир нерсени окудум деп тыштап койбой, кайра ошону кайталап окусаң, тереңдетип окусаң, анан түшүнөт экенсиң да негизи. Телефон менен кандай убакыт өткөрүп аттың? Кайсыл убакта бөлүштүрүп аттыңбы ушул? Телефон аябай азырык болот экен да. Анан башында телефон көрүп эле мындай окуганга убактың азайып баштайт экен. Башында ошо мындай телефондон тесттер болот да. Аларды иштеп атып эле, бирок иштеп атып башка приложенияларга кирип кетип эметип баштайт экенсиң. Ошондо ойлондум да, жок, мындай болбойт депчи, мынтип берсем алып кетем, 200дөн өтпөй каламбы депчи. Анан телефондун саатын азайтайын депчи, өзүм ограничение коюп баштадым. Бир күндө 1 саат көрөйүн, ошо менен болду. Экөөбүз кеңешчүбүз, балам экөөбүз. 1 саат көрөлүк, 2 саат көрөлүк, өз элден кайра деген кой. Жок болсо китеп окуй баштайм да. олимпиадалар болот,
олимпиадалар болгондо жакындап калганда бир жума эрте телефонду өчүп салчумун да. Өчүп салсаң башың мындай тунуп тазарып калат экен. Жакшы турбай деп, мисалы оертга аз калганда ошо телефонду өчүрүп койгом да, сага тийбейм пока что депчи. Ошо телефонду өчүрүп койгон жакшы экен да негизи. Же болбосо телефонду өчүрө албайм десең, убакыт көп жеген приложенияларды өчүп салдым. Кээде мындай телефон көрүп атканда Инстаграмда отура берсең, рилс көрүп отура бересиң, анан убактың өткөзөт экен да. Жок дегенде ошо Инстаграмды удалить этип салдым. Анан YouTube'га ограничение коюп койгом. Андан кийин телефондон баягы пайдалуу эле приложениялар калды да. Булак деген тиркеме чыккан. Ошолорду эле алдырып койдум. Анан ачсаң эле кызыктуу эчтеке жок. Баягы булакка кирип ойун ойногон сыяктуу алып, кичине тест иштеп. Шахмат ойнойсуз да, эме менен шахмат. Мезгичте шахмат ойноп каласың, анан ошентип мындай алаксыткан приложение оюндарды удалить этип салган эң эле жакшы вариант го дейм да негизи. Ошо керектүү варианттарын алдырыпчы. Телефондун пайдалуу жагын гана колдонуп. Анан ошо пайдалуу жагын колдоно албай атсаң, негизи мындай керексиз жагын удалить этип салсаң, анан айла жок эле башың мындай убакыт өткөрүшчү жанакы жакка барып калат экен да. Жакшы, сонун. Турсунбек байке, айтайын сурайын деп атам, мына балдарыңыз эжесиме, эжем бар деп атасыздар. Үй бүлөдө ким математик негизи ким математикага кызыгат? Баарыңыздар экономист окшойсуздар, Баягы өзүн мактайт болду. Мен окуй элек кезимде жазып алды жаткачы экенмин да, окуй элек кезимде. Анан аталарым келип сурайт, мисалы үчүн өтүп аткан кезде, уктуп атсам тургузуп алып деп, баланча жер бала канча дегенде мен айтып берчүмүн, уктуп атты да, мисалы үчүн 9-9 81, 7-8 56 депчи, мисалы үчүн ошондой кылып турган. Балам негизи баягы өтпөй коет окшойт. Папасы болсо балада ушундай жакшы окуп неме болду, анан менден кетти, камгы өтпөй коет окшойт дейм да. Кандай болуш керек. Анан балам айтып кетпеди, өзү олимпиадага катышчу, биринчи орундар алып жүрдү. Негизи балам идиреги бар, Кудай таала берген. Кичине талант бар деп коюш керек, шык бар да баламда, ушунчалык жакшы. Ошол эле учурда билим, тарбия иштери кандай жүргүдү? Баягы адам ошол эки канат болсо эки жагын бирдей алып жүрүш керек дейт. Анан тарбиялык мааниси, баланын тарбиясы кандай болду ошол жөнүндө да айтсаңыз? Балама көп айтып эскертип, кичинекей кезинен баштап анан эмгеде балдар менен эметкен кезде тияққа баскысы келет, бияққа баскысы келет баланын. Анан ата барып келейинби дейт, анан мен жок деп айтпайм да. Анан ата менен аяка барбай эле коеюнчу. Ошол мисалы тийин чыгса берип кой, анан өзү үйдө калып, телефонду сабагын окуп неме кылды да. Бир тийиндей мындай баскан жок өз балам бир. Көчөгө чыгып, же караңда чыгып, бир андай бир нарушение болгон жок. Абдан жакшы. Келечекте эми ким деп көрөсүздөр? Келечекте менин оюмда Кудай буйрса нарын областы эмес, керек болсо Кыргызстанга керек деген бир азаматтын бири болсо деп ойлойм да. Ошо элдин тилеги кабыл болуп, канчалаган дуалар айтылып атат, канча тилек айтылып атат, ошонун баарынан кабыл болуп, балам ошо келечеги болуп Кыргызстанга өнүп өскөнгө бир салым чоң болсо экен деп ойлойм, Кудай буйрса. Чоң рахмат. Анда таңкы убактыңыздарды бөлүп, ат башыдан бери келип, студиябыздын коногу болуп кеткениңиздер үчүн ыраазычылык билдирели. Сиздерге эркин микрофон берем. Эл журтка айта турган сөздөрүңүздөр болсо айта аласыз. Мына өзүңүздөргө да чоң рахмат. Ошо атайын чыгарып алып турушу, баламды ошо эфирге чыгарып, балам келечегин сурап, кандай өсөсүң, кандай өнүгөсүң деп айтканыңызга чоң рахмат. Жекелеп ошо балам эмес, жалпы ошо быйылкы бүтүрүүчүлөргө Кыргызстан боюнча 67 000 бала бүткөрүптүр. Ошолордун ойлогон оюна тилегине жетсин, семьясы менен, ата энеси менен, жерге жээги менен ошол дагы айтпадым, Кыргызстанга келечегине ошо өнүп өсүшүнө салым кошкон балдардан болсун, жалпы Кыргызстаныбыз оң болсун, жакшылык болсун, өссүн Кыргызстаныбыз. Байел? Мен айтарым болсо, ушул балды берген Аллахыма чексиз шүгүрлөр болсун. Анан ошо бизден кийинки келаткан келечектегилерге жерди тапшырганда негизи көп толкундоолор болот, кыйналасыңар. Кээде окугуң келбей, иш тапсагың келет. Ошол кездерде ошо Алла Тааладан суранып, тиленсеңер жүрөгүңөр жеңилдей түшөт. Мындай оорубай атса ошо намаз окуп көргүлө, дуа кылып көргүлө. Чын үзүрүн көрөсүңөр негизичи. Мындай бир нерсе албай калсаңар да түшүнөсүңөр да, көрсө бул Алла Тааладан турбайбы депчи. Мындай мен оюмча ошо намаз окугула, анан жакшы досторду тапкыла. Мисалы чөйрөңөр деген кээде болот, жүрө ойноп келебиз андан көрө депчи. Ары бери тартсаң ошолор менен ойноп калып кетесиң негизичи. Мындай жакшы мындай өзү окуп аткан немелер менен ошолордон сурасаң, сен билбегенди бирөө билет да негизи. Анан мен окуганды билем, мага пайдасы тийбейт десең да болбой калат. Мисалы мен билбегенди менден мындай начарыраак көрүнө берчү да башындачы. Бул менден сала бере калбаш керек депчи. Чындап келсе ошо башында самооценканы түшүр деген да негизи, көтөрүп алсаң алып кетесиң депчи.
анан карап көрдүңбү эмнени билет экен деп. Көрсөм мен билбеген нерсени башкалар баары тең билет экен да. Мындай негизи айтат, өмүр бою окуп чыксаң дагы ошо билтейген негизи мынча бир тамчысында үйрөнө албайсың депчи. Анан ошон үчүн бир тамчысында үйрөнө албайсың, бирок сен ошо башка бир тамчы кичинекей бөлүгүн билген нерседен сурап билсең болот да. Ошон үчүн жакшы досторду табыш керек. Анан ошо Аллахыма шүгүр келтирип, ошо кайрылып туруш керек менин оюмча. Окуш керек анан.